Кыргызстан жана Белужистан провинцияларындагы Чабахардын эң алыскы аймактарында, Баху Калата айылынын саздарында кичинекей жаратылыш короонда бул аймакка мүнөздүү сейрек кездешүүчү крокодил түрү жашайт. Жергиликтүү тургундар Гандо деп атаган бул крокодил Иранда жашаган эң чоң сойлоочу болуп саналат. Чоңурактары күңүрт жашыл, күрөң же боз түстө болушат. Алар балык, майда сойлоочулар, канаттуулар жана сүт эмүүчүлөр менен азыктанышат. Ал эми кичирээктери курт-кумурскалар менен азыктанышат. Ургаачылары уя салуучу жай катары кумга чуңкур казып, кургак мезгилде 46-га чейин жумуртка тоойт. Башка көптөгөн жоголуп бара жаткан түрлөр сыяктуу эле адамдын иш аракеттери, анын ичинде айыл чарба, айдоочулук иштери жана пестициддерди кеңири колдонуу бул сейрек кездешүүчү крокодил түрүн тукум курут болууга кептеди. Chabahar is located on this. Оман деңизинин тунук көк сууларынын аркасында Чабахарды толук кандуу терең деңиз портуна айландыруу Иранга гана эмес, региондогу бардык өлкөлөргө да пайдалуу. Чабахар менен ири автомобиль жана темир жол байланышын өнүктүрүү Борбордук Азия өлкөлөрү жана анын чегинен тышкары өлкөлөр үчүн кеңири жеткиликтүүлүктү билдирет. Мисалы, деңизге чыга албаган жана жаратылыш ресурстарына бай Афганистан жана Борбордук Азия үчүн Индиянын деңизге жетиши жана кайра жанданган экономикасы Индия менен Борбордук Азияны байланыштырган жалгыз кургактык жолу катары Пакистан менен чектелген аймак үчүн эбегейсиз экономикалык потенциалды сунуштайт. Чабахар долбоору Иран менен Индиянын биргелешкен инвестициясы болуп саналат. Анын баасы $1 миллиард, анын ичинде $2 миллион ашыгы Индияга тиешелүү. Жалпы өнүгүү долбоору 4 этапта пландаштырылган жана порттун жылдык жалпы кубаттуулугу 82 миллион тоннага жетет деп күтүлүүдө. Бул учурдагы кубаттуулуктан 10 эсеге көп. Бул Иран үчүн чоң жетишкендик катары эсептелет. Тегеран менен Нью-Дели Оганстан менен Борбор Азияга жүк ташуу үчүн Чабахарды колдонууну пландаштырууда. Индия буудайды Оман булуңундагы Чабахар аркылуу Оганстанга жөнөтүп турат. Ирандын Индия океанына эң жакын жолу ушул. Ирандын башка портторунан айырмаланып, Чабахардагы Шейит Бехешти портунда кемелерди күтүү убактысы жокко эсе. 16,5 метр чыңалуу менен чоң кемелерди жана жаңы муундагы кемелерди кабыл алууга жөндөмдүү. Чабахар 3 миллиардтан ашык керектөөчүгө ээ болгон рынокко кирүүгө мүмкүндүк берген коопсуз экономикалык коридор болуп эсептелет. Мындай масштабтагы кубаттуулук ири өнөр жай долбоорун ишке ашыруу жана инфраструктураны, анын ичинде жолдорду, электр станцияларын өнүктүрүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөрдү билдирет.